Hello everyone, салам достор, сиздер менен кайрадан эле Learn English каналы. Анда эмесе биз бүгүн экинчи сабагыбызды баштасак. Өткөн сабакта айткандай, экинчи сабакта биз үндүү тамгалардын кандай окулуштары, кайсы жерде кандай окулушу тууралуу өтмөкпүз. Анда эмесе биринчи үндүү тамгаларды кайталап алсак. Биринчи эле үндүү тамгабыз A, E, I, O, U жана акыркы тамга Y. Демек, достор, биз 6 үндүү тамгалар менен тааныштык. Эми үндүү тамгалар кайсы жерде кандай болуп окулат? Англис тилинин эң негизги эрежелеринин бири болуп, ушу үндүү тамгалардын окулуштары эсептелет. Достор, үндүү тамгалардын окулушун үйрөнүүдөн алдын биз кыргыз тилиндеги ачык жана туюк муун дегенди кайталап алайлы. Муундарга бөлүү бул ар бир тилде бар. Ошондой эле англис тилинде да бар. Ошон үчүн мен азыр кыргыз тилин кайталап кетейли деп жөнөкөй түрдө жаздым. Кайталасаңыздар, бул үндүү тамгалар менен бүтсө, сөздүн аягы үндүү тамга менен бүтсө, бул ачык муун. Мисалга алсак, алма деген сөз бул а менен бүтүп атат дагы. А үндүү болгон үчүн ачык муун болду. Ал эми так, та деген сөз дагы бул ачык муундуу сөз болот. Ал эми англис тилиндеги эки сөздү алдым. Булар crazy жана lazy. Мында эки сөз тең үндүү тамгалар менен аяктады. Каткалаң тамгалар менен бүткөн сөздөрдү туюк муун деп айтылат. Мен бул жерде жабык муун деп койгом, бардыгына түшүнүктүү болуу үчүн. Туюк муунга да кыргыз тилинде эки мисал, англис тилинде эки мисал келтиргем. Карап окуп маани берсеңиздер, аягы каткалаң тамгалар менен бүткөн. Анда эмесе үндүү тамгаларды окуп баштадык. Биринчи A тамгасы жабык муунда болуп окулат дагы, ачык муунда A болуп окулат. Ушул жерге маани беребиз. Ачык муунда A тамгасы алфавитте кандай айтылса, ошондой болуп окулат. Анда эмесе ылдыйда сөздөрдү окуп баштасак, биринчи жабык муундагы сөздөн баштайбыз. Болуп окулган сөз. Sat, man, cat, fat. A болуп окулганда name, skate, take, brave. Ачык муундагы сөздөргө маани берсек, сөздүн аягындагы тамгасы окулбай калды. Себеби бул жерде мындай тамгаларды үнсүз тамгасы деп коет. Окуганда жана айтканда айтылбайт. И тамгасына келсек, И тамгасы жабык муунда болуп окулат. Pen, elf, tent, nest, egg, bell. Ачык муунга келсек, ачык муунда И тамгасы узартылган И, анан эки чогуу келгенде дагы И болуп окулушу жазылып турат. Мисалы, he, every, we, me, street. O тамгасы дагы жогоруда айткандай ачык муунда алфавитти кандай окуса ушундай болуп окулат. O болуп. Ал эми жабык муунга келгенде O болуп окулат дагы. Мисалга not, dog. Достор, мен мисалдагы сөздөрдүн бардыгын окубай эле коеюн. Анда окусам узак кеткен. Андыктан бул мисалдагы сөздөр негизги көп колдонулуучу сөздөр. Өзүңүздөр котормо дептериңиздерге жазып алып, которуп жаттап алыңыздар. Кийинки сабактарда керек болот. Эгерде сөздү окуп, котормосун кошо айтып кет деген сунуштарыңыздар болсо, анда комментарийге жазып коюңуздар. Кийинки видеолордо переводун кошо жазып кеткенге аракет кылам. И тамгасы дагы ачык муунда I болуп окулат, ал эми жабык муунда И болуп окулат. Мындан сырткары И деген үндү эки үндү биригип дагы берет. Алындай эки үндүүлөрдүн биригип кандай үндүүлөрдү беришин биз бул видеонун аягында окуйбуз. Биздин кийинки үндү бул U тамгасы. Бул ачык муунда U болуп окулат, кыргыз тилиндеги U тамгадай. Ал эми жабык муунга келгенде кыргыз тилинде А тамгасындай болуп айтылат. Биздин эң эле акыркы жана түшүнүүгө кыйын болгон үндүү тамга бул Y. Y тамгасына да келдик. Y тамгасы ачык муунда I болуп окулат. Ал эми жабык муунда И болуп окулат. Андан сырткары өзүнүн эрежеси бар. Биринчи эрежеси бул сөздүн башында келгенде Y тамгасы И болуп окулат. Мисал алсак, yes, yellow, yesterday деген бир канча сөздөр бар.
экинчи эрежеси деп коеюн достор. Эгерде сөздө жалгыз гана үндүү тамга болсо, ал y болсо, анда ал I деп окулат. Мисалы my, cry, try. Ал эми 2 же андан ашык үндүү тамгалар болсо, анда I болуп айтылып калат. Мисалы bicycle, anyone, January. Мына достор, бул жерде биз үндүүлөрдүн бөлүнүү тигин көрүп турабыз. Биринчиси бул ачык муун, экинчиси жабык муун. Ал эми үчүнчүсүндө үнсүз тамга R менен кошо келгенде, ал эми төртүнчүсүндө болсо R анан I тамгасы кошо келгенде кандай болуп окулат, ошол боюнча окуйбуз. Биринчи, экинчи типти окубайм. Үчүнчү типтен баштасак. A менен A келгенде узартылган созулма A болот. Part. Ал эми O менен R келгенде созулма O болот. Sport. Ал эми I, R, U, R, I, R, Y, R келгенде болуп окулат. Кыргыз тилиндеги созулма тамгасы. Мисалга алсак, bird, fur, sir, mir. Тамгасы айтылбагандай болот, бирок айтасыздар. Fur, sir. Төртүнчү типте A, R, E биригип болот. Hair, O, R, E. O созулма O. Store. Ал эми E, R, E бул E болот дагы. Here, U, R, E. U болот дагы. Pure, pure. Аягында айтылгандай болот ата. Эгерде I же болбосо Y плюс R плюс E келсе, анда I болот. Fire, tire. Мына достор, үндүү тамгалардын 4 типте кандай окулушун үйрөндүк. Эми мындан бул жагына 2 үндүү чогуу келгенде кандай үндүүнү берет, ошол боюнча өтөбүз. Достор, англис тилин үйрөнөм десеңиздер, алфавиттен башташыңыздарды сунуштайт элем. Биздин биринчи сабагыбыз описанияда сакталган, ссылкасынан кирип көрсөңүздөр болот. A, I, Y тамгалары чогуу келген болсо, A болуп окулат. Мисалы aim, rain, main, train. Экинчи тарабына өтсөм, pay, day, say, stay. Мындай сөздөрдү эстеп калуу керек, жазганда дагы туура жазыш үчүн. Ал үчүн көбүрөөк жазыш керек. Кийинки үндүү AW. Бул долгий звугун берет. Author, autumn, August, low, awful. Андан сырткары A тамгасы L менен кошо келгенде дагы үндүү O тамгасын берет. Мисалы always, already, all. Достор, 2 I чогуу келгенде бул англис тилинде double E деп айтылат. Башта жогоруда айтып кеткендей, 2 I бул созулма I тамгасы. I менен A чогуу келгенде дагы созулма I тамгасы менен окуйбуз. Мисалга eat, clean. Андан сырткары A тамгалары чогуу келгенде бир канча исключениялар бар. Аларды эстеп калышыңыздар керек. Эгерде A тамгасы D, L, TH, NT тамгалардын алдында келсе, анда A болуп окулат. Hat, bread. Андан сырткары дагы эстеп калыңыздар. Great, steak, break деген сөздөрдө бул 2 тамга A болуп окулат. I, Y бул A болуп окулушун башта айтып кеттик. Андан сырткары EU, EW, IEW булар U болуп окулат. O тамгасы 2 O чогуу келгенде созулма U, андан кийин кыскача U болуп дагы айтылат. Созулма U болуп айтылганы бул көпчүлүк учурда, дээрлик бардык жерде деп айтса болот. Ал эми өзүнөн кийин K деген тамга келип калса, анда кыскача U болуп айтылат. Андан сырткары бир канча исключениялар бар. Ылдыйда жазылып тургандай blood, ал жерде A болуп окулуп калат. Ал эми D анан L тамгалары келгенде дагы U болуп, кыскача U болуп айтылат. Дагы бир кызыктуу учур, бул O менен A тамгасын чогуу келгенде O болуп окулуп калышы. Мисалга boat, coat. Андан сырткары O, I, O, Y тамгалары чогуу келгенде дагы ой болуп окулат. Достор, мисалдарды жазып, котормосун жазып алыңыздар, жаттаңыздар, керек болот.
Андан сырткары сунуштарыңыздар болсо комментарийге калтырыңыздар. Кийинки видеолордо сунуштарыңыздарды кошуп аткарганга аракет кылабыз. Үндү U тамгасына келсек, анда U, I тамгасы биригип I тамгасын берет. B and G тамгасынан кийин келсе, жабык муунда болсо I болот. Мисалы build, guitar. Экинчи U, I тамгасы бул созулма U тыбышын берет. Мында L, R, G тамгаларынан кийин келген болсо. Үчүнчү E, U тамгасы U тамгасын берет. Эгерде S, N тамгаларынан кийин келген болсо, анда suit. Бул жерде эстеп калыңыз. Suit жана suite. Suit бул костюм, suite бул комнатанын номери. Гостиницада комнатанын номери болуп эсептелет. Айырмасы биринде E бар, биринде E жок. E бары suite деп окулат. Сыркы мисалыбыз бул Q менен U'нун келиши K, V болуп окулат деп жазып койдум. Негизинен V деп айтылбайт, V деп айтылат. Оозду тоголоо кылып туруп сүйлөйсүздөр. Мисалы quite, question. Мына достор, үндү тамгаларды үйрөндүк. Үндү тамгалардын негизи мындан да көп, негизгилерин алып көрсөттүм. Андан сырткары суроолоруңуздар, түшүнбөгөн жерлериңиздер болсо комментарийге калтырыңыздар. Видеону кайталап көрүңүздөр. Видео пайдалуу болду деген ойдомун. Эгер жаккан болсо лайк басып, каналга подписаться кылыңыздар. Кийинки сабакта көрүшкөнчө.